2-3 сентябрда касиеттүү Ысык көлдүн жээгине түрк тилдүү мамлекеттердин президенттери жыйналды. Көчмөндөр оюнунун ачылышына казак президенти Нурсултан Назарбаев, Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган, Венгрия премьери Виктор Орбан катышса, эртеси өткөн саммитке Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев, Азербайжан президенти Ильхам Алиевтер келип кошулду. Бир гана түркмөн президенти бул жыйынга келе албады. Түрк тилдүү мамлекеттердин президенттеринин мындай курамда чогулуусу акыркы жолу качан болгонун таба албадык. Бирок 1995-жылы Таласта өткөн Манастын 1000 жылдыгы мааракесинде дагы түрк тилдүү элдердин бардык ажалоору чогулган эле. Манастын 1000 жылдыгынан кийин маркум түркмөн башы нейтрал мамлекет статусун алып регионалдык жыйындардан четтеп кетсе, Ислам Каримов дагы мындай жыйындарга барбай кое баштаган. 20 жылдан ашуу мезгилге созулган убакыттан кийин түрк тилдүү мамлекет башчылары кайрадан чогуу Кыргыз жерине келди. Түрк тилдүү мамлекеттердин башчылары Кыргызстанга 2016-жылы эле келмек. Бирок ал кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын администрациясынын тышкы саясаттагы ойлонулбаган кадамдары жана билдирүүлөрү бул жыйындын өтпөй калышына гана эмес, боордош мамлекеттер менен мамиленин бузулушуна да алып келген. 2015-жылы Казакстанда өткөн саммитте Алмазбек Атамбаев президенттерди ой боюна койбой кийинки жылкы көчмөндөр оюнуна чакырган эсибизде. 2 сентября это пятница. Или можем там 7 сентября среда. Пятница 9 сентября. Ол да пятница. 9 сентября. Ну, точную дату пусть уточнят, по графику посмотрим. Первая декада. Хамач, ну вот конец августа лучше был бы, поверьте. Я же хочу вас заманить, чтобы потом вы тоже там построили резиденцию, там жили бы. Ну давайте последняя декада августа, первая декада сентября. Пусть МИДы согласуют. Да, мы просим последнюю декаду Тему августа. поддержим, Алмазбек Шаршенович, да? Спорт. Мы предлагаем, Александр Ильич, провести национальные спортивные игры под этой эгидой, улуттук спорт оюндары. Мы вам сделаем игры кочевников, покажем. Обязательно. Хорошо, договорились тогда. А может 25 тогда августа? Вот сегодня бы определиться. Это, например, четверг, 25 августа. Как раз останетесь потом, заодно отдохнете на выходных. Сам любит там отдыхать. Әркімнің өзінің бір графигі бар, поэтому пусть МИДы согласуют. Бирок Алмазбек Атамбаевдин кайра суранганына карабастан 2016-жылы өткөн көчмөндөр оюнуна бир дагы президент келбей койгон. Кыргызстанга иш сапары менен келген Гурбангулы Бердимухамедов дагы Атамбаевдин чакыруусун көзүнчө кабыл алып, бирок оюнга келген эмес. Ошентип экс-президенттин боордош элдердин президенттерин чакырып, той өткөрүп, мартабасын арттыруу аракети оңунан чыккан эмес. Бул жолу президент Сооронбай Жээнбековдун сол жагында Назарбаев, оң жагында Эрдоган отурса, Алмазбек Атамбаевдин сол жагында аялы, оң жагында спикер. Андан берирээкте өлкөсүндө зордуктоого шектелип жаткан Стивен Сигал, ал эми аркасында казак олигархтары жана криминалга аралаш адамдар отурган эле. Боордош мамлекет башчыларынын бул жолу көчмөндөр оюнуна келип катышуусу Кыргызстан тышкы саясатка кылдат мамиле кылып, экс-чесинен ойдук айкы сүйлөй бербеш керек экендигин көргөздү дейт эксперттер. Кыргызстанда кредитке той өткөрүү менен салыштырылып сындалып жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюнун 2020-жылы өткөрүү Түркия мамлекетине өткөрүлүп берилди жана ал чечим президент Жээнбеков менен Эрдогандын жолугушуусунда чечилгени белгилүү болду.